Изилдөөчүлөрдүн маалыматына караганда, кош бойлуулуктун 3-триместринде төмөнкү азыктарга болгон сүйүү балдарда психикалык оорулардын өнүгүшү менен байланышта болушу мүмкүн. Бул жөнүндө Орегон университетинин психикалык саламаттык боюнча инновациялык борборунун изилдөөчүлөрү жазып чыгышты. Алар 300 энелердин 2 жана 3 триместрде тамактануу режиминин балдардын жүрүм турумунун натыйжаларына болгон таасирин баалашты. Изилдөөгө катышкан энелердин балдары 6 айга жеткенде тарбиячылар анкета толтурушкан жана балдар лабораторияга алып келинип, жүрүм турумун баалоо үчүн стандарттуу баа жүргүзүлгөн. Ошол учурда жүрүм туруму, ошондой эле эмоцияларды жөнгө салуу жөндөмү бааланган. Бул психикалык оорулардын эрте өнүгүүсү үчүн күчтүү көрсөткүч. Иликтөөнүн жыйынтыктары боюнча гликемиялык индексинин жогору болгон тамак аштар менен психикалык оорулардын өнүгүүсүнүн байланыштары аныкталды. Жогорку гликемиялык индексинин азыктарына даярдалган таңкы тамактар, батончиктер, ак нан, чипсылар жана крекерлер кирсе, төмөн гликемиялык индексиндеги азыктарга мөмө жемиштер, бурчактар, жаңгактар жана минималдуу иштетилген дан эгиндери кирет. Бул таасирлер тек гана 3-триместрде байкалып, кош бойлуулук учурунда энелердин тамактануу боюнча туура кеңештердин маанилүүлүгүн көрсөткөн деп айтылган изилдөөдө.